Assalamu alaikum dostlar. Bu Oştun Борбордук бөлүгү. O жерде мурда Универмаг, бул жак Экобанк. O жерде билесиздерби, көп жылдан бери ошол жерде китеп саткан бир эже бар. Азыр бул жака жылып алыптыр. Салкын деп ушул жерге жылганбы? Ушул эжеден көптөн бери өзү YouTube каналыма ушул эжеден бир маалымат алайын деп чыгарып коеюн дегем да. Азыр сода кылып аткан окшойт. Aya gerekli kitaplar var arasında Kırgızca, Orusça. Kitapın bahası kança? Bahası 600 soda. Ece soda kılıp attır ece. Alganınız bilen dokundoysunuz. Aldınız 600 soda. Ece soda kılıp attır. Neden kitapta aldınız? Kutlu Bilim. Kutlu Bilim degan kitapta aldыр. Jusuf Balasagın. Rahmat sizge. Rahmat. Ece salamatсызбы? Sizde rahmat köpten berile. Geliniz. Ece'nin kardarları жақсы eкен. Ece'nin kardarları жақсы okşoyt. Men bilgenden kança jıl deyin. Aytor bir top жылдан beri kitap satat ошол эжечи. Азыр өзүнөн сурайбыз. Канча жылдан beri kitap satat? Бул жердечи. Detektif, energetika, matematika, sözlükler var eken, biznes jönünde var eken, balдар jönünde, Kırgız tilinde deyt, ellik meditsina, kulinariya, orus til, jomoq. Kardarlarınız жақсы okşoyt. Kedi ошундай болуп, жақсы. Кыздар кетип алат. Кыздар сатпайт, алат. Окуйт. Ошо элим бар, Кудай ошол содан болот менин. Соданызга берек берсин. Ушу көптөн бери бул жерден көп өтөбүз бизчи. Анан көптөн бери ойлоп жүрүп ушул эже менен таанышып, канча жылдан бери китеп сатат, негизи кесиби ким болгон, бул жерде китептер кандай сурамжылуу, соода кандай болот, эмне үчүн мында бир дүкөн ачып сатпадыңыз, эмне үчүн ушул жерде ар дайым сатасыз, мунун өзгөчөлүгү эмнеде? Айтор ушундай бир суроолор бергим келип жүргөн да. Алгач өзүңүздү бир тааныштырып койсоңуз эже. Мен Айниса Пирназарова. Мурда мектепте мугалим болуп иштегем, орус тил адабиятынан. Орус тил адабиятынан мугалим болуп иштегенсизби? Мугалим болуп иштегемин, Гагарин мектебинде. Мен пенсияга чыккандан кийин ушул ишке өтүп алдым. Себеби иштеп жүргөн убакта китепти аябай жыйнай бергенмин. Биздин убагыбызда өзүнчө коллекция кылып жыйнап жүргөнсүз. Коллекция кылып. Биздин убагыбызда ошо китеп өтө кымбат баалуу, белек болуп саналчу эле. Ошон үчүн жыйнай бергенмин. Көп жыйнаганмын. Андан кийин өтө көп болуп, кээ-бирлерин 2-ден 3-ден экземпляр алып алганмын. Анан элден дагы сатып бердет да китеп алып келет экен. Анан ошентип китеп көп болуп 20 жылдан бeri ушул жерде соода кыламын. 20 жылдан бeri? 20 жылдан бeri. 20 жылдан бeri ушул жерде китеп сатасыз экен да анда. Ого. Китеп сатамын. Анан эмне үчүн ушул жерди тандадыңыз? Мисалы үчүн аябай бул жерде эл көп өтөбү же өзүңүзгө? Элдин агымы көп бул жерде. Көп, себеби базар жакка өтөт. Анан ишканадагылар дагы буякта көп ишканалар бар. Кызыккандар көп, Кызыккандар көп. Студенттер өтөт бул жерден. Ошон үчүн элдин агымы көп болгон жерде соода жакшы болот ошон үчүн. Соода жакшы эле анан? Азыр жакшы эле болуп атат, бирок бара-бара салгындап кетти. Телефон чыккандан кийин анча болбой калды. Телефон интернет чыккандан кийин анча болбой калды. Кардарларыңыздын көбү жаш курагы кандай? Мисалы үчүн жаштарбы, ортомунбу, улгайган адамдарбы? Кандай катмар көбүрөөк сурайт сизден? Көбүрөөк катмар эми улуу муундагылар. Улуу муундагылар, Өзүн 50 жаштан жогоркулар. Себеби ошолор советтик доордо китеп менен чоңойгондор. Анан ошолор окуп, мунун жаш кезде окудум эле. Дагы окугум келет деп ошол китепти издеп келгендер бар. Анан кийинки орто муундар анча эле албайт. Анан студенттер жакшы алат. Аларга
справочниктер керек, словарьлар керек. Анан азыр адамдар бизнеске кызыгып, бизнес менен шөгүлдөнгүсү келет. Ошон үчүн бизнес жөнүндө китептер дагы жаңыдан пайда болду бизде. Жакшы. Анан негизинен менде китептердин орус тилинде, ошон үчүн анча жакшы өтпөйт. Кыргыз тилинде адабий китеп өтө аз. Аз да. Магазинде көп. Бирок азыр кыргыз тилинде китептер чыгып калды. Дүкөндөргө чыгып калды. Анан мындай кымбат деп эсептешет, анын үстүнө алып көчүрмө деп ошодон неме кылышат. Бул жерде азыр карап көрсөм, атайын мындай бөлүктөргө бөлүп коюпсуз, Ооба. Энергетика жөнүндө китептер, математика, детектив, жомок, кулинария, элдик медицина, бизнес жөнүндө. Кыргыз тилиндеги медицина, могу жакта медицина экен, Дегендер ошол жерде дал өздөрү өтүп карайт. Өзүнө керектүү китептер, тарыхый китептер бар экен, могу жерде Сталин, Жуков. Бир катарда турат. Тарихия жөнүндө башка, психология жөнүндө башка. Азыр психологияга адамдар кызыгып, ошол жөнүндө китептерди көп издешет. Бирок китеп өтө аз, психологиялык китептер өтө аз. Языки мира дейт. Türkçe языки, дүйнөлүк тилдер, химический, географиялык энциклопедиялык сөздүк, краткий энциклопедия дейт, Манас бар экен, Көл толкуну, Алатоо Таңшыйт, мынакей. Алатоо Таңшыйт жыйнагын издеп жүргөндөр мына ушул эжеде бар экен. Кыргызстан тарыхы, Ош облусунун тарыхы энциклопедиясы турат могу жерде. Сөздүктөр, айтор негизи көп эле керектүү китептер бар экен сиздечи. Соода орточо мындай канча соода болот эже? Мындай Соода болбой калса, бир китеп сатсам, ошодон 50 сом түшөт мисалы. Бир эле китеп сатып калам. Эгерде 2-3 китеп же 4 китеп саткан болсом, 200, 300. Эми өзүм сатып алган, өзүм мурда китептерим болсо түшөт баа. Эгерде мен бирөөдөн сатып алган болсоңуз, сатып алган болсом, анда пайдасы аз болот. Анан мен көп ала албайм мында. Анан мисалы үчүн магазинден бизнес тууралуу китепти алабыз, алар мага скидка кылып берет. Анан мен ошол скидканы кайра кошуп элдерге сатам. 20 сом, 30 сом, ошондой. Жакшы. Мындай китеп сөзсүз күндө бул сизге эми адат болуп калды да. Сизге жан дүйнөңүз китеп менен аябай тыгыз байланышкан деп эсептейм да. Мен мисалы үчүн капачылык тартсам, китеп алып окуйм. Мына жан дүйнөнүн азыгы болуп калыптыр да сизге, Мындай унутуп калам да. Проблема болуп кетсе, ошолорду унутуп калам. Мисалы үчүн мага Пушкиндин китептерин көп окуймун. Себеби жөнөкөй тилде жеткилем жазылган. Же болбосом Эсенинин ырларын окуйм. Же болбосом Алакулду кимдин окугусу келбесин. Кышкы суук күндөр кандай кыласыз эже? Кыштын күнү деле чыга берем. Чыгасыз. Азыраак жүрөм да, ушу түшкө чейин отурам. 2 саат отуруп кетем да баары. Бирок чыгасыз, Чыгам. Анан адамдар көбүнчө китеп заказ кылышат. Заказ кылышат. Себеби мен бардык китепти бул жерге ташып келе албайм да, үйдө китеп толуп турат. Онлайндагы китеп мындай эме кыласызбы? Инстаграмбы же кандайдыр интернет менен да китеп сатасызбы же? Чыгарып көрдүм, Чыгарып. өтпөдү. Анан заказ кылса үйдөн алып келип коем ошол китепти. Өздөрү айтышат, бул жерде барбы мындай китеп? Жок, үйдө бар десем, мына күнү келем деп ошол күнү келип алып кетишет. Кокус жамгыр жаа берсе, мисалы үчүн жыйнаганга жетишип каласызбы? Жамгыр жаа берсе, Кээде күтүүсү жаа берет. жамгырга карап, немени карап анан чыгабыз. Аба ырайын карап тең. Аба ырайына карап, жамгыр болот, чыкпайбыз анда, себеби неметип үлгүрбөй калам. Бул жерде эң баалуу китеп, азыр эң кымбат китеп кайсы китеп эже, мисалы үчүн? Эң кымбат китеп, мисалы үчүн, советская энциклопедический словарь. Могу, Ооба. Ушул канча сом? Булар 3000. 3000 сом, Ооба, мындан 5 жыл мурун 5000ден сатылган ушулар магазинде. Оригинал. Ушул китеп эң кымбат китеп экен. Анан мына медициналык китептер кымбат. Тети турган, Медициналык, мисалы үчүн, экстренный помощь деген бар, гинекологиялар бар. Ушулардын баары кымбат. Ошол. Кыргызстан жөнүндө отдельно турат. Мына Кыргызстан жөнүндө эмне керек болсо, анын ичинде куштары бар, немеси бар, жаныбарлары бар, өсүмдүктөрү бар, башка китептер бар. Жакшы эже. Соодаңызга береке берсин. Рахмат. Мен ушу 20 жылдан бери сатам дегенсизге чындыгында таң калдым. Мен өз бир топ жылдан эле байкап жүрөбүз, бирок 20 жылдан бери китеп сатканыңызды мен азыр уктум. Өзүм
Ушунда билбей калдым 20 жыл болгонун. 20 жыл убакыт өтүп кетти дең, Азыр эми жашыңыз 70 аштым. 70 ашып калдыңыз, Сизге Кудайым күч кубат берсин, эже. Соодаңызга береке берсин, кардарыңыз көп болсун. Канын келсин. Рахмат. Оорубай жүрүңүз, сыркабай жүрүңүз. Рахмат. Ушул бул эми баягы жан дүйнөнүн аздыгы да булчу. Бул китеп окуган адам эч убакта кор болгон эмес. Сиз ушул элге азык берип, ушул маалыматтык бардык мынакей кесиптерге ылайыктуу китептер бар экен. Сизге ийгилик каалайбыз. Окуган менен окубаган кишинин Айырмасы болот, ооба айырмасы болот. Бирок айылдан келген кишилер көп сурашат. Кыргызча адаби китепти. Бирок жок. Анан мен магазиндерге айтып коем. Көрсөтүп коем. Мына китеп, мына магазинде мына китеп бар, тиги магазинде бул китеп бар деп көрсөтүп айтып коем. Менде жок болсочу. Рахмат, эже. Аман болуңуз. Соодаңызга береке берсин. Чоң рахмат. Оорубай сыркабай жүрүңүз. Сизди көргөнүзгө биз кубанычтабыз. Соодаңызга береке болсун, эже. Эжеге дагы кардарлар келди. Урматтуу достор, Оштогу борбордук бөлүктө соода кылып жаткан эже жөнүндө маалымат алдык. 20 жылдан бери өзү педагог, мугалим экен. Ушул жерде китеп сатып, ушул китепке мен байланып калгам дейт эжечи. Кадимкидей китепке мен жан дүйнөм, ушу өмүрүм байланып калган дейт. Барыңыздарга чоң рахмат. Аман болуңуздар. Бүгүн 24 июнь 2023 жыл, ишемби күн. Мүмкүнчүлүктөр болсо ушул эжеден келип соода кылып туруңуздар, урматтуу достор.